Biz азыр Ош шаарынын кире беришинде турабыз. Тагыраагы Исакбек Монуев атындагы көчө. Бул көчөдө адамдар эң көп жүргөн, тагыраагы транспорт каттамдары эң көп каттаган көчөлөрдүн бири болгону менен, бирок бул жакта бир дагы аялдама жок. Biz бүгүнкү чыгарылышта ушул аялдамалар тууралуу, анын стандарттары жана эрежелери тууралуу сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуз. Ош шаарындагы автотыгындардын негизги себептеринин бири аялдамалардын жоктугу деп да айтылып келет. Биз программаны шаардын кире бериш аталган Исакбек Монуев көчөсүнөн баштасак, Оштун негизги көчөлөрүнүн бири аталып, ар күнү жол тыгыны орун алган бул жайда бир да аялдама каралган эмес. Азыркы учурда жарандар каалаган жеринде туруп, унаа токтото берет. Аялдама курууга жер болгону менен эмнеге көтөрүп аны курган жан жок. Бул жерде дайым адамдар көп болуп, үймөлөктөп тура бергендин дагы жөнү бар. Буга чейин тагыраагы 10-15 жылдар мурда бул жерде аялдама болуп, кадимкидей эле ушул коомдук транспорт ушул жерге токтогон экен. Аны азыркы жаштар болсо жаңы жетекчилер биле бербейт деп улгайган адамдар айтып келишет. Азыр деле аялдаманын орду бар, бирок аялдама өзү жок. Анын кесепети жол тыгындарга алып келип, бул жер сааттап жол тыгында туруп калган учурлар көп эле болот. Буларда жана магазин болгон, көз саткан, саткан алма жана ларек магазиндер болгон. Ана могул жерде остановка болгон. Ушул жерде. Ушундай болду. Кийин эмне болуп алынып калды, билбейсизби? Кийин эмне болду? Неге дегенде могул жолду салып чоңойтобуз дешти, онда тар эле ушул жерге чейин да. Ларектер, чын магазиндер, аны жолду кеңейтип салып алды бул жерде. Остановкандагы аялдаманы да калып койгонбу ошондо? Алып таштаган аялдама. Азыр эми остановка чоңойтса болот эми. Мынада могул жакы бир 2 метр жылдырса, могул жакты могул эстерге карап жылдырса болот да могул жакты. Бул көчөгө аялдама куруу зарылчылыгы бар экенин жол коопсуздук кызматы да күн алыс кулак кагыш кылып келет. Жол сакчыларынын белгилешинче, баардык коопсуздук эрежелерин сактоо менен курууга болот. Ош областтык оорукананын алдында бул илгертен аялдама болуп келген. Ал жерден кандайдыр бир себептер менен ошол жерге азыр каралып атат. Монуева көчөгө бурулган жерде ал жерде аялдама жок. Себеби дегенде ал жер талапка жооп бербейт, же болбосо ал жерде жолдун ортосунан тосулган жер. Билесиздер да. Бир машина токтосо жолду тороп калат. Областтык оорукананын алдында бул жерде мурунтан аялдама болгон. Азыр ошол жерге аялдама мындай проект менен каралып атат. Эми негизги көчөлөрдүн бири болгон Абсамат Масалиев проспектисине келели. Мында аялдамалар башка көчөлөргө салыштырмалуу жетиштүү болгону менен бир катар талап кылынган эрежелери сакталган эмес. Жолдор 60-70 же болбосо бир 90-жылга чейинки түзгөн проекттеги жолдор да. Эски биздин шартка туура келген, ошол убактагы шартка туура келген аялдамалар. Ошол убактагы шаардын ичинде 10 000, 15 000 деген автоунаа каттоодо турган убактагы автоунаалардын токтоочу жайлары да. Ошондо биздин жолдор бир аз болсо дагы биздин азыркы күндөгү автоунаалардын менен болгон талапка жооп бербейт. Эми Наваи көчөсүнө токтололу. Бул чоң көчө Достук көпүрөсү курулганда жаңыдан оңдоодон өткөн. Бирок Масалиев келечек базарынан тарта Ленин көчөсүнүн кесилишине чейин бир гана аялдама бар. Шаардын так ортосу болуп, базардан, жол жээгиндеги мекеме ишканалардан чыккан жарандар ушул көчөдө ой келди жерге туруп, унаа токтотууга аргасыз. Анткени аялдама жок. Элге вынужден бул жерге туруп. Адамга туруш аргасыз. Мына кара. 10 этаждан 5 десепти 10 этаждан. Шул жерде 50 миңге сага просто статистика эмес мына 500 үй болсо, мисалы үчүн 500 домдо. Ар бир үйдөн адамдар чыкканда берге каяка атат. Ушуну обстоятельстволору архитектурный жерлеринин пландаштырылган эмес. Мына о жерде неграмотный өзүбүз. Мына ал жерде өзүңөр көбүнө мосттун башында токтоп атат. Мына жерден чыккан пароходдо токтоп атат. Келет машина келип уруп кетесиздер. Эми зеброго өздөрүн проблемен токтош керек экен, өтүп атасың. Ушул жерге бир өзү тийиштүү остановка койсо болмок да.
Биз азыр Ош шаарынын Наваи көчөсүндө турабыз. Бул шаардын так ортосундагы негизги көчөлөрдүн бири. Мына ушул көчө Союз учурунда эмес, тагыраагы жакынкы жылдарда эле курулган, бирок кантсе дагы аялдама жетишсиз. Тагыраак айтканда мындай белгилер турат, бирок аялдаманын өзү жок. Мындан улам тургундар мына ушул жаңы көпүрөнүн башына, андан сырткары мына ушул кесилишке дагы туруп алып, ойду келди эле токтото беришет маршруттарды. Мындан улам ар кайсы жерде тыгын жаралып, мына ушул көчө сааттап мындай автотыгын болгон учурлар көп кездешет. Бул көчөгө аялдама курууга да жай ажыратылган эмес. Эгер курулса да тиешелүү талаптары сакталбай калышы турган иш. Быйылкы жылы да, келерки жылы да Наваи көчөсүнө аялдама курулар курулбасы күмөн. Анткени ага жер жок болсо, дагы бир себеп курууга бир да мамлекеттик кызмат кызыктар боло элек. Эми аялдама куруу тартиби кандай болушу керек? Мына ушул маселеге токтололу. Кыргызстанда аялдама канча аянтты ээлеши жана анын көлөмү тууралуу бирдиктүү эреже каралган эмес. Аялдама курууда ошол аймактын архитектуралык планына карап курулат. Аялдама кандай болушу керек жана кайсы аймактарга курулушу керек? Аялдама калктуу конуштарга курулат жана жолдон 1-2 метр ичкерирээк болушу зарыл. Дагы бир жагдай, аялдама жол кесилиштеринен жок эле дегенде 30 метрден 50 метрге чейинки алыстыкта жайгашканы дурус болот. Ал эми эки аялдаманын аралыгы 250 метрден 800 метрге чейин болушу зарыл. Бул дегени зарылчылыкка карап, мына ушул аралыктарды сактоо менен аялдама курууга болот дегенди түшүндүрөт. Аялдамада соода сатык кылууга уруксаат берилбейт. Мындан сырткары жеке менчикке берүүгө да тыюу салынган. Ош шаарында мына ушул талаптар сакталган аялдама барбы? Бул эрежелерге туура келген аялдамалар шаар аймагында аз кездешет. Күн жылуу мезгилдеринде айрымдары соода жайларына да айланып калат. Мындан сырткары 2010 жылга чейин аялдамалардын жерлери узак мөөнөттүү ижарага берилип, айрым учурларда жеке менчикке өтүп кеткен убактары болгон. Андан бери канчасы шаар карамагына өткөнү азырынча белгисиз. Бизде бул ошол жерге остановка аялдама куруу зарылчылыгы, орнотуу зарылчылыгы бар болгон учурда тиешелүү комиссия менен биргеликте ошол жер кайсыл жер тандалып алынат, ошол жер тандалып алынгандан кийин бизге жолдор башкармалыгы аркылуу буйртмачы жолдор башкармалыгы болуп бизге түшөт, арыз түшөт. Ошол арыздын негизинде биз тиешелүү архитектуралык уруксат иш кагаздарын даярдап беребиз. Быйылкы жылы шаар аймагында 20 чамалуу аялдамалар курулду. Алардын басымдуу бөлүгү Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан. Ал эми келерки жылы канча жаңы аялдама курулаары азырынча белгисиз. Анткени зарылчылык жаралган аймактын баарына эле курууга мүмкүнчүлүк жок экен. Аялдамаларды азыр аялдама боюнча сөз болгондон кийин ал куруу үчүн буюрса каражатты жетекчилер карап чечет. Айтып атпаймынбы, этабы менен кетип атат бардык аялдама куруу боюнчачы. Эми бардыгы эле шаар бир күндө курулбайт да. Муктаждыктан жоюу үчүн иштер аракеттер кетип атат. Буюрса ушул өзүнүн орнотулган тартипте буюрса курулат аялдамалар. Азыркы учурда шаардын балансында болуп, атайын тизмеде турган 59 аялдама бар. Алардын сырткы көрүнүштөрү жана жарыктандыруусу шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын көзөмөлүндө турат. Шаар мэринин демилгеси менен быйылкы жылы мыйзамсыз курулуштар алынып жатат. Кала башчысы аялдамаларга да көңүл буруп, мына ушул тармакты да иретке келтирсе, жол тыгындарына да оң таасир берет деген ой жаралат.